Кудайым ушул куттуу күндүн урматына элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Bir жакадан баш чыгарып, bir жеңнен кол чыгарып, элибизде диндин тарашына, элибизде ынтымактын, достуктун орношуна бардыгыбызга салым кошууга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берген болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн сиздер менен ошол бизге келген суроолордун жообуну бөлүшө кетели. Бизге бир канча суроолор келген экен. Эң алгачкы суроо бул: өлүктүн жанында Кур'ан окууга болобу же болбойбу? Өлүк өлгөн, ошонун жанында Кур'ан окусак кандай дейт? Эгер купуя окусак же алыс жерде турган болсок, өлүктүн жанында эмес, алысыраак болсок, анда уруксат берилет. Албетте эгерде өлүккө жакын жайгашкан болуп, кыроатты жарыя кылган болсок, муну карайбыз. Бул жерде экиге бөлүп карайбыз. Эгерде жуулгандан кийин болсо, анда талассыз уруксат берилет. Ал эми эгерде жуулуудан мурун болсо, өлүктү сууга алуудан мурун болсо, анда алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча макрух болот. Ошондуктан эгер өлүк жуула элек болсо, этият эмне кылышыбыз керек экен? Кур'ан окубай турушубуз керек анын жанында.